Лазар ооруп жаткан. Анын абалы начар эле. Лазардын эжелери абдан тынчсызданышты. Бирок анын оорусу катуулай берди. Алар абдан коркуп жатышты. Ыйсага бул тууралуу айттырып жиберишти. Ал алардын жакын досу болчу. Ыйса аларга жардам бере алмак. Алар ага абдан муктаж болуп турушту. Алардын айласы кетти. Бирок Ыйса бул тууралуу укканда, Ыйса ошол замат аларга барган жок. Анын оорусу аркылуу Кудай уулу даңкталат деди ал. Досубуз Лазар уктап жатат. Бул жумада барып, мен аны ойготом деди ал. Шакирттери кубанып, ал уктап жатса, анда алайыгат, бир аз эс алып алса ага жакшы болот. Уйку ага чындап эле жакшы жардам берет дешти. Бирок Ыйса жок, андай эмес. Ал жөн гана уктап жаткан жок, ал өлүп калды деди. Ошондо алар жолго чыгууга даярдана башташты. Ыйса бул окуя силер ишениш үчүн ушундай болду деди. Алар 4 күндөн кийин келишти. Мөрзө таш менен жабылган болчу. Эжелери ыйлап кайгырып жатышкан эле. Марта Ыйсаны көргөндө ыйлап ага айтты. Эгер сен бул жерде болгондо, бир тууганым Лазар өлмөк эмес деди. Ыйса ага мындай деди. Кайгырба, бир тууганың тирилет. Акыркы күнү тирилерин билем, деди Марта. Бирок кийинки сөздөрдү Ыйса айтканда, анда үмүт пайда болду. Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө дагы тирилет. Сен ушул айткандарыма ишенесиңби, Марта? Деп сурады. Сен Кудай уулу Машаяксың. Сен куткаруучусуң. Ошондо Мартанын кайгысы кубанычка айланды. Бирок анын сиңдиси Мариям катуу ыйлап жаткан болчу. Сен бул жерде болгондо, менин бир тууганым өлбөйт болчу деди. Бирок Ыйса ага жаңы жашоо бере алмак. Ал ташты алып салгыла деп айтканда, элдер ага каршы чыгышты. Бирок Ыйса ордунан туруп, Кудайга сыйынды. Ошондо ал буйрук бергенде, алар ташты жылдырышты. Мөрзөдөн сасык чыт чыкты, бирок Ыйса катуу үн менен мындай деп буйрук берди. Лазар, мөрзөдөн чык. Элдер ага таң калып, коркуп карап турушту. Бир маалда мөрзөдөн сөлөкөт көрүндү. Кепинге оронгон адам аларды көздөй басып келе жатты. Ал чындыгында эле Лазар болчу. Лазар тирилди, ал тирүү. Алар кубанып, ыйлап, кыйкырып жатышты. Ыйса Машаяк укмуш кереметтерди кылган. Анткени Ыйса падыша. Анан алар Ыйса өлүм алдында турганда ага келишкен. Жана кайра тирилгенин көрүшкөн. Анткени ал жеңүүчү. Биз бул окуядан Ыйса Лазар үчүн ыйлаганын көрүп турабыз. Анткени ал биз кайгырып турганда кайдыгер карабайт. Ыйса теңир кайгыны, өлүмдү жеңиш үчүн жерге келген. Анткени ал тирилүү жана өмүр. Ыйса жеңүүчү. Салам, досум. Биз Библиядагы окуяларды Лего анимация кылып жасап жатабыз. Бул видеолор сага Библиядагы окуялар менен таанышканга жардам берет. Эгер сен биздин каналга жардам бергиң келсе, анда катталып, жакты деген белгини бас. Кудай сага өзгөчө батасын берсин.